Сыйкырдуу күзгү, сен бардык чындыкты айтчы. Балыкчы шаарындагы эң мыкты бала бакча кайсы? Шаарда көп мыкты бала бакчалар бар. Ошолордун ичинен эң мыктысы номер 10 Жоогазын бала бакчасы. Азыр ал бала бакча жөнүндө тааныштырайын. Капкалуу калам балыкчым, качандан жашап келгенбиз. Бакубат шаарым балыкчым, байырлап жашап келгенбиз. Балыкчым, балыкчым, 9 жыл тарысын, тентечел оюнун, шамалдын шарымсың. Кыдырып дарыган, бөлүмө жүзүң жайылган. Hoş geldiniz. Bizim Жактырга бекен абыдан, акыл маната калыдым, батасын берип кеткен жер. Сыйкырлуу таңды ашырып, сыр тарыхын чечкен жер. Балыкчым, балыкчым, 9 жыл Азыркы күндө бала бакчада 256 бала тарбияланат. 6 тайпа иштейт. Билим берүү стандартынын негизинде тайпанын ичи жана оюн аянтчалары бала бакча кызматкерлеринин жана ата-энелердин демилгеси менен жасалгаланган жана жашылдандырылган. 2019 жылдан бери бала бакча интеграцияланган комплекстүү иш чаралар аркылуу балдардын ден соолугун чыңдоо жана бекемдөө, ар тараптан өнүккөн инсандын калыптанышын өбөлгөсү деген проблеманын үстүндө иштеп, валеологиялык багытта эксперименталдык аянтча иштелүүдө. Башкача айтканда, ден соолукту сактоочу технологияларды сабактарыбызда жана күндөлүк турмушта колдонуп турабыз. Бул баланын ден соолугун чыңдоого өбөлгө түзөт. Балдарды сергек жашоо образын калыптандыруу багытында артикуляциялык көнүгүүлөр аткарылат. Уктап тургандан кийин денени сергитүүчү көнүгүүлөр жасалат. Кандын айлануусуна жана май тамандуулуктун алдын алат. Балдардын сүйлөө кебин өнүктүрүүдө дем алуу көнүгүүлөрүнүн орду абдан чоң. Туура дем алуу интонацияны туура койгонго, көркөм окуганга, сүйлөөдө үндү тугуштун туура жаралуусуна өбөлгө түзүп берет. Окутуу процессинде манжа көнүгүүлөрү тыныгуу мүнөтүндө сөзсүз түрдө киргизилет. Айрым кол гимнастикалар ыр менен коштолуп, балдардын сөз байлыгын кеңейтип, сүйлөө кебин өнүктүрөт. Gangnam Style. Ayıkma sözlü
өнүктүрүү максатында тарбиялык сааттар көбөйтүлөт. Улуттук оюндар аркылуу эне тилде сүйлөгөн, улуттук каада салттарды, адеп ахлакты сүйө билүүгө тарбиялайбыз. Канда кантың барай, ыргаласың баркың бар. Ата-энелер мектеби программасы боюнча пилоттук негизде иш алып баруудабыз. Ата-энелерге туура тарбиялоо багытында кеп кеңештер айтылат. Байкагычтын зор мааниси бар. Байкоо аркылуу баланын жаратылыш курулуштарын билүүгө ынтызарлыгы артат, сүйлөө кеби байыйт, ой жүгүртүү. Бала бакчада балдарды тарбиялоодо көрсөтмө куралсыз сабак өтүү мүмкүн эмес. Таң менен келем бакчага, уул кыздар мага дем берген, бактылуу асыл күндөрдү балдар менен өткөргөм.